Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 4 киши каза болду. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдиргендей, алардын 3-өө Бишкекте, бирөө Чүй облусундагы ооруканада жаткан. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1544 кишиге жетти. 16 апрелге карата республика боюнча вирус дагы 230 кишиден табылып, сентябрдан берки эң көп көрсөткүч болду. Акыркы күндөрдө илдет расмий аныкталгандар айыккандардан кыйла көп катталууда. Пандемияда илдет жугузуп алгандар 91374, айыккандар 86621 кишини түздү. Бир күн аралыгында 130 бейтап айыгып чыкты. Бишкек шаарынын мэриясынын кызмат адамдары бюджеттен бөлүнгөн 43 миллион сомдон ашык акчаны мыйзамсыз өздөрүнө ыйгарып алышкан. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. УКМК Бишкек шаардык кеңешинин жана Бишкек шаардык мэриясынын жооптуу кызматкерлеринин үстүнөн Жазык кодексинин 205 беренесинин 3-бөлүмү ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу менен сотко чейинки өндүрүш ишин козгогон. Такталгандай, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты жана Бишкек шаардык мэриясынын кызмат адамдары бюджеттик акчаларды үгүт иштерине жана жеке кызыкчылыктарына жумшоо максатында Бишкек шаарынын мэриясынын 2020 жылдын 8-июнундагы Бишкек шаарындагы жарандык демилгелердин долбоорун ишке ашыруу тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү жөнүндө токтомду кабыл алуу менен бюджеттик каражаттарды эсептен чыгаруу боюнча 2020 жылдагы парламенттик шайлоонун алдындагы мыйзамсыз механизм түзүшкөн. Ошол эле учурда жарандык долбоорлор жалаң гана БШК жана Бишкек шаарынын мэриясынын жооптуу кызматкерлеринин демилгеси менен ишке ашырылып, натыйжада 43 миллион сомдон ашык бюджеттик акчаны мыйзамсыз ыйгарып алышкан. Ошондой эле долбоор Бишкек шаарынын мэриясы эмес, түзүмдүк бөлүмдөр тарабынан ишке ашырылган. Учурда тиешелүү укчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат деп айтылат маалыматта. Чүй облусунун Бообек айылындагы унаасы менен көчмө аппараттык программалык комплексти сүзгөн шектүү кармалды. Бул тууралуу ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Кечээ 15 апрелде Бишкек Нарын Торугарт жолунун 90-чакырымында. Тактап айтканда, Бообек айылында Lexus LX 470 унаасынын айдоочусу 2,3 миллион сомго бааланган автопатруль радар аппараттык программалык комплексин сүзүп кеткен. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери кылмыштын изи суу электе айдоочуну кармашты. Ал Кемин районунун 37 жаштагы тургуну экендиги айтылды. Шектүүнүн унаасы айып короого киргизилип, тергөөчүлөргө өткөрүлүп берилди. Ошондой эле аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүүрү эстерине катталды.